бүгүн деле күтүлбөгөн чечим болчу, бирок үй камагынан бошотулду. Биз дайыма акыйкаттыкты күтүп келебиз, акыйкаттуулукту күтүп келебиз. Бүгүн деле күтүлбөгөн чечим болчу, бирок үй камагынан бошотулду. Эң башкысы биздин эркин медиаларга, эл аралык уюмдарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бир жылдан бери колдоп аткандарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Анан калган иштер боюнча буюрса мына жакында процесс башталат, сот процесси. Ошол жерден баардыгы ачык болгонуна аракет кылып атабыз. Эгерде ачык болсо, ошол жерде эл дагы, коомчулук дагы баардыгы жайында болуп, элдин баары угат деген үмүттөмүн. Прокурор болсо, секретарь болсо. Аман болугула.